Плов жасай албаган өзбек эмес деген сөздү бул улуттагы жалал-абадтыктар кичинекей кезинен эле угуп чоңоюшат. Анткени бул тамакты даярдоо өзүнчө турмуш философиясына айланган. Кызык нерсеси пловду жасоодо, чайканага чогулуп аны даамдоодо түштүктө эркектин иши катары калыптанып калган. Мамасады Кудайбердиев 40 жылдан бери чайканада плов даярдайт. Бир эле убакытта ал пловду бир нече казанга даярдаганга жетишет. Мамасадыга кен тамактарын карапайым элден тартып, жогору кызматтагы чиновниктерге чейин сүйүп жешет. Toylardan zor, yaş günlerde. Мен 16 жашымда эле плов даярдаганды үйрөнгөм. 24 жашымдан ашпозчу болуп иштейм. Бул кесип мага абдан жагат, анткени элдин курсактарын тойгузам. Батасын алам. Аш даамдуу болсо, мага рахматын айтып кетишет. Түштүк чайканаларынын көбүнчөсүндө пловду эркектер даярдайт. Ал тамак эң даамдуу болуп эсептелет. Чайканага барып аш алып жегендердин көбү да эркектер. Аял кишинин аздыгын алар шарият боюнча аялдардын үйлөрүндө отуруусу зарыл деп түшүндүрүшөт. Өздөрү болсо жалан тамак үчүн гана эмес, көңүл ачуу максатында да чогулушат. Эми чайканада фаркы болгон шуки, Бул жерге ятайын келип чогуу дем алабыз. Чайканада тамакты да жакшы бышырышат. Негизи эле эркек киши даярдаган плов даамдуу болот. Аш кылышты эркек кишиге чыгарылган. Чайканада жасалган плов чынында эле бир топ даамдуу болорун тажрыйбалуу ашпозчу Мамасадык акеде далилдейт. Бирок анын себеби эмнеде, өзү да түшүндүрө албайт. Үйүмдө плов даярдасам да чайканадагыдай болбойт. Менин оюмча чайканада көп элдин батасы калат. Пловдун тарыхы байыркы замандарда башталган. Бул даамдуу тамакты ойлоп тапкан деп бир нече ыйык улукман инсандарды айтышат. Анын тарыхын изилдөө коом таануучуларга да бир топ жардам берүүдө. Алардын айтымында илгери Орто Азиядагы бай өзбек үй бүлөлөрдө күч берет деп, пловду күнүнө жасаса, орточо үй бүлөлөрдө жумасына 2 жолу даярдашкан. Ар бир элдин өзүнүн тамагы бар. Мисалга алсак, кыргыз жана казактын улуттук тамагы бул беш бармак, орустуку борщ, өзбек элинин тамагы плов болуп эсептелет. Негизинен плов өзбектин улуттук тамагы болуп эсептелгенден кийин эл арасында өзүнчө макал да пайда болгон. Өзбек болуп плов жасай албаса, ал өзбек эмес деген. Россияда жүрсөк, плов даярдай аласыңбы деп сурашат. Эгерде жок десең, плов даярдай албаган сен кандай өзбексиң деп таң калышат. Мирза Улукбек Каримов, Шерзот Эгембердиев, Жамалбек Темирбаев, Атайын Доор программасы үчүн Жалал Абад облусунан.